Азыркы күнү мына мусордук полигондо террасирование түрү менен түтүндү жоготуу иш чаралары жүргүзүлүп атат. Бул иштин башы. Мына биздин волонтерлорубуз да буга жардам берип атат активдүү. Ошолордун да жардамы менен бүгүнкү күнү Бишкектин полигону азыр айтып кетсек болот 95%га түтүн маселеси чечилүүдө. Мурда билесиз ушул жерге түтүндөн киши көрүнбөй калчу. Азыр болсо түтүндүн көлөмү кескин түрдө азайды. Буга чейин жагдай татаал эле. Мына 2 ай мурун эле карап кетсек, бул жерде түтүндүн көлөмү бир топ эсе көп эле. Негизги полигондун азыркы бүт жери 74 гектар жерде жайгашкан. 74 гектар жердин 45 гектары артында турган полигон түзөт, эски полигон. Бул 45 гектардын 33 гектары Европалык банктын, реконструкциялоо банктын алкагында рекультивацияланган жана 13 гектар жер калып калган да. 13 гектар жер бул жаңы зона деп коет, жаңы зона деп коебуз. Ошол жаңы зонада негизги түтөө маселеси ушу жаңы зонада болуп келген да. Полигон өзү 70-жылдардын ортосунан бери келет. Бул жашоосу түтөө маселеси негизги акыркы 30 жылдан бери бул полигон түтүп келет. Мынакей биздин чех словакиялык инвестициялык компанияда келип турат. Биздин бүгүнкү күнү ушул полигондо иштеп атышат. Алар да бизге жаңы технологиялык заманбап техникасын да үлгү катары көрсөтүп атат жана бизге жардам берип атат. Ошо жер астындагы газдардын топтолушун ачыкка чыгаруу кайсы жерде турат, ошолорду анан кийин бурголоо тип менен техникасы менен ошол жер астынан сыртка чыгарабыз. Ал дагы ушул алдын алуу процесстерин ишке ашырат. Бүгүнкү күнү биз ошол завод курулуу иш аракеттеринин алкагында турабыз. Эгер 45 миллион долларлык заводубуз ушул жерге ишке ашып, курулуп бүтүп, алар ишке кирсе, анда ушундай арттагы көрүнүш жокко чыгат эле. Бул артындагы биздин мусордук полигонду биз толук рекультивация иштерин жүргүзүп, жаңы завод ишке кирип, бүт ушу таштандын баары заводдон кайра иштетип, ал жерде мындай ачык эле айтканда арттагы жерди гүл бакчага айландырып койгонго мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биз бүгүн ошол негизги иш курулуу иштерин ушул жылдын 3-бөлүгүнө кварталына деп белгилеп атабыз. Ал завод курулат, комплекстүү курулат. Булар өздөрүнүн акчасына ушул полигон буга чейин көп демирчилер кредит түрүндө же болбосо көп жылдык келишим негизинде сатуу түрүндө деп айтылып келген. Булар болсо өз акчасына өздөрү ушул жерге өздөрүнүн финансылык бүт кыйынчылыктарды өзүнүн мойнуна алып, ошол курганга келип ишке киргизебиз деген аракеттерди көрүп атат. Ал деген ушу 1,5 жылдын ичинде ушу заводдун курулуп ишке киргенин көрүп калабыз деп үмүттөнүз.